Assalamu alaikum, urmаттуу жалпы кыргызстандык мекендештерим, урматтуу кыргыз журтчулугу. Мен Бөрбаев Сапарали Жапарович, Лейлек районунун Катараң айылдык кеңешинин төрагасымын. Мен сиздерге чукул кайрылгандыгымдын себеби ар кандай сөздү өз учурунда айткан жакшы. Урматтуу мекендештер, Лейлек районунун жүрөгү болгон, Лейлек районунун эли ичкен Козбаглан дарыясы, Баткен районунун жүрөгү болгон Ак суу дарыясы, ушул дарыялар уулануу коркунучунда турат. Урматтуу мекендешим, биздин тоолордун 70 000 гектар жерин ээлеп алган чет өлкөлүк алтын казган компаниясы мыйзамсыз алтын казуу иштерин улантканы жатат. Биздин элибиз, биздин районунун эли ушул экологиясын таза сактап калуу максатында, сууларын таза сактап калуу максатында 10 жылдан бери ушул компания менен алыштырып келебиз. Урматтуу мекендеш, биз ушул жалпы элибиз менен эки райондун эли ушул сууларды, ушул экологияны таза сактап калуу максатында иш алып барабыз. Тилекке каршы компания бүгүнкү күндө жергиликтүү элдерге жана мага мыйзамсыз кылмыш иштерин козгоп, укук коргоо органдары менен мыйзамсыз иштерди алып барып жатат. Урматтуу мекендеш, биз билебиз, ушул мамлекетибиздин эң байлыгы эл жана элдин ден соолугу, таза экология, таза суулар. Урматтуу мекендеш, алтын казуу саясатында Кыргызстан өз кызыкчылыгын уттурткан. Алтындан, кумтөрдөн дагы биз мына пайдабызды алиге чейин көрө элекпиз. Башка кендерибизден Кыргызстан утулган. Ошон үчүн жалпы кыргыз журтчулугуна, Кыргызстан элине кайрылабыз. Ушул экологияны, ушул сууларды сактап калууга бизге жардам бериңиздер. Биз 10 жылдан бери ушул экологияны, сууларды сактап калуу максатында мыйзамдуу иштерге барганбыз. Биздин айылдык кеңештин кен иштелбесин, Козбаглан, Ак суу дарыялары түбөлүккө таза агып турсун, экология бузулбасын деген токтомдор бар. Ушул токтомдорго карабастан органдар компания менен биригип мыйзамсыз иш аракеттерди алып барып жатат. Токой чарбачылыгындагы уруксат берген эмес. Элибиз дагы бир канча жыйындарда экологияны бузбасын деп, кен иштебесин деп бир канча чогулуштарда каршы чыккан. Мына ушундай элдин үнүн укпастан биздин токтомдорго лесхоздун уруксаты жок, ушундай биздин төрүбүздү, дейиштей болгон төрүбүздү булгаган компания бүгүнкү күндө кызуу аракет иштерин жүргүзүп кетип жатат. Бизге мына кылмыш иштер жасалма кошулуп, козголуп, эртең дагы мына 21-жыл 27 июль күнү саат 10-до бизге сот болот. Мен азыр кылмыш иши козголуп, үй камагындамын. Эгерде бизге окшогон экологиясын корган, элдин байлыгын корган ер азаматтарды камоо менен өлкөнүн байлыгын, өлкөнүн экологиясын бузуп кетпесин. Албетте суу бул жашоо булагы. Ушул 70 000 гектар жердин башында 4 чоң дарыянын башы жатат. Козбаглан дарыясы, Лейлек районунун эли ичкен, Ак суу дарыясы, Баткен районунун эли ичкен. Андан кийин Заравшан дарыясы Тажикстанга түшүп кетет. Андан кийин Кишимиш дарыясы. Ушул 4 дарыянын башаты биздин тоолордо жатат. Биз билебиз, бул тоолор ушул региондун өпкөсү, таза суунун булагы, таза абанын, таза экологиянын булагы. Ошон үчүн биз жалпы кыргыз журтчулугун ушул экологияны, ушул сууларды, ушул байлыкты сактап калууга чакырабыз. Мезгилден, убакыттан пайдаланып, өлкө башчыбыз Садыр Жапаровго, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевго, генеральный прокурор Курбанбек Зулушевго жана башка бийлик өкүлдөрүнө кайрылабыз. Элдин эң байлыгы бул жерде таза суусу жана ден соолугу. Эгерде биз акылыбыз менен деле билебиз, кен иштелип кеткенден кийин бул жердеги эл тозуйт. Бул жердеги экология бузулгандан кийин анда Лейлек эли тозуп башка жака көчүп кетүүгө биз аргасыз болобуз. Ушуну
тыкыр иликтеп экологиябызды келе жаткан буунга таза өткөрүп берүүгө жардам бериңиздер.